Саламатсыздарбы? Телефондон бардык типтеги файлдарды ачуу үчүн VPS Office деген приложенияны колдонсок болот. Ал приложенияны Play Marketке кирип туруп орнотуп алабыз. Бул приложение бардык типтеги файлдарды ачат. Так, мисалы үчүн бир файл ачып көрөлү. Мына телефондун памятына кирели, мына память устройства, карта памятка кирели. Мына документ, педагогика, мисалы үчүн адам деген эмне деген документти ачалы. Ушуну басабыз. Бассак, ушундай болуп чыгат. Согласен дегенди басып коебуз. Эгерде биринчи жолу иштетип аткан болсок, ушундай болуп чыгат. Разрешить дегенди басабыз. Документибиз жүктөлө баштайт. Мына биздин Word'да жазылган документибиз ачылды. Эгерде отсутствует шрифти деп ушундай болуп чыга турган болсо, өйдө жакта X тили басып коебуз. Мына документибиз ачылды. Эгерде бул документке өзгөртүү киргизе турган болсок, ушул документтин каалаган жерибизден бир аз басып туруп кое берсек, мындай болуп калат. Правка дегенди басып койсок, оңдоо режимине өтөт. Мына каалаган жерден, мисалы үчүн, өчүрүп туруп өзгөртүп койсок болот. Мына же сөз кошуп койсок болот. Мисалы үчүн, мына выделить деп туруп, мына шрифтин түстөрүн өзгөртүп койсок болот. Мына аны бассак, мына каалагандай бардык ошол компьютерде Word кандай болсо, ошондой эле чыгат. Мисалы үчүн ушул жерди кызыл кыла турган болсок, мына кызыл болуп өзгөрүп калат, мындай болуп. Эгерде ортого бардык кандай кылып өзгөртсөк дагы болот. Жирный кылабызбы, курсив менен жазабызбы, мына файл дегенге кирип туруп сактасак болот. Поделиться кылсак болот. Вставитке кирип туруп, сүрөт койсок болот. Документке мына рисунокду басып туруп, каалаган сүрөттү койсок болот. Так, мына надписке кирип туруп, надпис кошсок болот. Так, фигураларды койсок болот. Мына фигураларга кирип туруп, таблица кошсок болот. Word'да кандай болсо, ошондой эле иштейт. Мисалы үчүн, барактын фонун өзгөртүп койсок болот. Мына барактын фону ушундай болуп өзгөрүп калат. Эми бул файлды кааласак док түрүндө сактасак болот, кааласак PDF түрүндө сактасак болот. Эгерде ушул Word'да жазылган документ болсо, муну PDF-ке ушул жерден өзгөртүп алсак болот. Мына клавиатуранын жанындагы баскычты басабыз, файл дегенди басабыз, сохранить как дегенди басабыз дагы. Мына памятты тандайбыз. Кайсы памятка? CD картагабы же телефондун памятынабы? Мисалы үчүн, мына телефон дегенди бассак, мына документ деген папкага сактайм. Мына адам деген эмне? Мына жерден док деген жанындагы стрелканы бассак, мына типтери чыгат. Эгер док дегенди баса турган болсок, 2003-төн 2007-ге чейинки офисте сактайт. Док X дегенди бассак, 2007-ден 2016-га чейинки офис түрүндө сактайт. PDF дегенди басып туруп, мына экспорт PDF дегенди басып коелу. Мына PDF-ке өттү. Азыр эми бул жерден чыгалы дагы телефондун памятына кирели. Мына бая биз документ деген папканын ичине сактадык эле память устройствону. Так, документ, мына адам деген эмне? PDF форматында болуп калды. Ушинтип PDF форматка VPS Office'ин жардамы менен өзгөртүп алсак болот. Саламатсыздарбы? VPS Office деген приложениянын жардамында телефондо эле жөнөкөй документтерди жазып алсак болот. Ал үчүн VPS Office деген приложенияга киребиз. Мындай болуп
чыкса X'ти басып коебуз. Мына жерде мурдагы ачылган документ турат. Назад бассам, удалить деп коеюн. Так. Мына мурда позже дегенди басып коебуз. Мурда кайсы документтер ачылган болсо, ошол документтердин аты чыгышы мүмкүн. Эгерде жаңы документ жаза турган болсок, плюсту басабыз. Плюсту бассак, мына документ, презентация, электронная таблица, PDF, записка, сканер деген, выбрать шаблон дегендер чыгат. Эгерде биз Word'то жаза турган болсок, документ дегенди тандайбыз. Мындай болуп Word'тогудай эле ачылат. Бияктан шаблондор чыгат. Кааласак шаблондорду тандап жазсак болот. Бул жерден пустая страница дегенди тандайбыз. Тандасак пустой барак ачылат. Ушул жерге мисалы үчүн жаза беребиз. Мисалы үчүн эмгек тарбиясы. Эмгек тарбиясы деп. Эмгек тарбиясы деп. Бул жерге сүрөт койсок дагы болот. Мисалы үчүн ставить деп туруп, мына фигураларды койсок болот, таблица койсок болот. Мисалы бул жерге таблица кое турган болсок, мына Enter'ди бассак, төмөн түшөт. Ставить дегенди басып туруп, таблица. Мисалы үчүн эмгек тарбиясы деп жазып туруп, ушул жерге таблица кое турган болсок, ставить деп туруп, таблица деген бассак, мына таблицанын түрлөрү чыгат. Тандап койсок болот. Мисалы үчүн мына таблицаны тандасак, окейди басабыз. Мына таблица коюлду. Жаза беребиз. Мисалы үчүн 1, 2 деп ушинтип ар кандай сүрөттөрдү койсок дагы болот. Мисалы үчүн ставить деп туруп, мына рисунок деп туруп, мисалы койсок, мына сүрөттөрдү коюп, кааласак чоңойтуп, кичирейтип, ар кандай документтерди жасап алсак болот. Ошондой эле бул жерден Excel менен иштесек дагы болот. Мисалы мындан чыгып туруп, мына плюсту басып туруп, электронная таблица десек, таблицанын түрлөрү чыгат. Биз пустая страница дегенди тандап коебуз. Мына бул жактан кадимкидей эле Excel чыгат. Каалаган таблицаны сызып жасап алсак болот. Ошондой эле бул жерден презентациялар менен иштесек дагы болот. Мына басып туруп презентация десек, PowerPoint пустая страницаны ысытсак, ушул жерден слайдтарды жасап алсак болот. Саламатсыздарбы? Ар кандай документтерди VPS Office приложениясынын жардамы менен сканер кылып алсак да болот. Ал үчүн VPS Office приложениясына киребиз. Бизге ушундай болуп ачылат. Камераны басып койсок, камера ачылат. Китептин мисалы үчүн ушул бетин сканер кыла турган болсок, ушундай кылып тартабыз. Тартсак ушундай болот. Китептин ашыкча жагыны
алып салабыз. Мына ушундай болуп белгиленет. Эгер муну мындай кылып жылдырып алсак деле болот. Мына китептин бияктагы сол жактагы ашыкча жагы алынып калат. Петичканы басабыз. Бассак ушундай болуп, ал мына төйдө жактагы петичканы басып коебуз. Ошондо кийинки бетти тартабыз. Мисалы үчүн бизге кандайдыр бир сүрөттү сканер кылыш керек болсун дейли. Бизге мына светофордун сүрөтү керек болсо, эгер ушу жерди тартабыз, тартып алгандан кийин биз ошо жерден светофорду гана бөлүп алышыбыз керек. Ушундай кылып жылдырабыз. Ушундай кылып жылдырабыз. Петичканы басабыз. Мына светофордун өзүн гана бөлүп алдык. Петичканы басып коебуз. Ушундай болуп тартылды. Эми бул сүрөттөрдүн баардыгын бириктирип туруп бир документ кылып койсок болот. Ал үчүн ошо сүрөттүн өйдө жагындагы 3 чекитти басабыз. Бассак, мына преобразование в PPT, PowerPoint таштайт, преобразование в PDF. PDF кылып өтөт. Биз ушу PDF'ти тандайлы. Тандасак, бизден аккаунт сурашы мүмкүн. Эгерде аккаунтубуз бар болсо, аккаунтту басып коебуз. Ушундай кылып өзгөртүп